Борборубузда күнүнө ондогон тойлор болот, бирок китеп той бир жылда бир гана жолу болот. Бир адамдан бир китеп долбоору уюштурган китеп той уникалдуу саамалык болуп эсептелинет. Анда маданий интеллектуалдык жактан өнүгүүгө жана руханий өнүгүүгө багытталган сонун иш-чаралар болот. Алдыда китеп той 2022 иш-чарасын биздин видеобуздан толугу менен көрүңүздөр. Sen жөнүндө баары сүйлөшөт. Senin gelişimini düşün. Sana işin var. Bir адамдан bir китеп долбоору уюштурган китеп той 3 жылдан бери 7 облуста бир нече райондордо болуп келген. 2022 жылдын эсебинен Бишкекте да өткөрүлдү. Анын максаты коомду китеп окууга чакыруу, маданий интеллектуалдык, руханий өнүгүүгө багыттоо. 600 киши катышкан тойго жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, ишкерлер, коомду агартууга салым кошуп жаткан белгилүү адамдар, студенттер жана жаш үй бүлөлөр, айыл аймактардан келген китепкөйлөр катышты. Устаздардын, айылдардын жакшы сөздөрүн угуп, ошолорго амал кылалы деп келдик. Саламатсыздарбы, кыргыздар, мен китепкөйгө биринчи жолу келдим. Кандай болот экен деп көргөнү келдим. Өзгөн районуна көрүп алып, ошол жака жайылтабыз деген ниетте келдик көрсө. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков, эгер ким азыркы күндөрүнүн баркын билбесе, Украинага барып көрсүн. Азыр ал жакта ач калсак да тынч бололу деген заманда жашап жатышат деп өз сөзүн баштап, өмүрдү болор болбоско телефонго кетирбегенге чакырып, илим, билим, тарбия, китеп боюнча пайдалуу маалыматтары менен бөлүштү. Эгерде ким ушул күндөрдүн баркын билбесе, Украинага барып көрсүн. Алар азыр ач калсак да, кеч калсак да тынч бололу деген заманда жашап атат. Мен ошон үчүн бүгүн бирдеке жаздым эле. Негизи мен окубай сүйлөчүн элем, бирок окуп берейин. Бирок жазып баштадым эле макаламды. Аягына чыга албай атам, анткени депутат болгондон кийин жумуш аябай көп болот деген. Эми кызыгына кирген мезгилде дооруну айтып калды, кийинки жолу ошоңузга барышыңыз керек деп, ошентип күтө албай калдым. Ошондой болсо да баш сиздерден бөлүшүп коеюн. Бирирмен. Башында мага бирирмен бул көздүн бир жумулуп ачылышы эле. Бара-бара мүнөт, саат, анан күн, анан апта бирирмен сезди баштады. Мурда жума күндү ишемби, дүйшөмбүнү күндү шейшемби буласа, азыр жумадан кийин кайра эле жума, дүйшөмбүдөн соң кайра эле дүйшөмбү. Ошол өмүрдү ушак айтканга кетирбей элечи. Чалкалап отуруп алып телевизорду кетирбей элечи. Болор болбос нерсеге капылууга кетирбей элечи, наалууга кетирбей элечи. Өмүр ушунчалык бат өтөт. Анткени бирөө айткан экен, убакытты сыйла, анткени өмүрүңдүн өзү убакыттык. Убакыт деген ушундай, колуңда кушундай, таптаганга жараша түшүн берет кызындай деп Мамбет санага айтып жүрөт го. Менин сурандарым ошол. Анан ушунча жашка келгенден кийин азыр өтүп бирдеке ойлонот экенсиң, кимдин жашы 40тан өтсө болжолу жаштык менен кош айтышып койгону. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Санжар Эмилбеков. Учурда Кыргыз армиясында аскердик намым лейтенант, Кыргыз армиясынын офицеримин. Учурда 80 жылдык тарыхы бар кайтаруу жана күзөтүү департаментинде иштейм. Кызматтан тышкары бир адамдан бир китеп долбоорунда координатормун, андан тышкары китепкөй Кыргыз армиясынын жетекчисимин. Эң башында бул аскер бөлүк үчүн китеп окуу сынагын уюштуруу бул өтө мындай өөн көрүнүш эле да. Эч качан мындай угуп көрбөгөн, билген эмес болчу. Эң биринчи жолу Эмсан китеп окуу долбоору декабрдын 19-на старт алып, Айтматов өчпөй жүрөктөн аттуу эң биринчи Эмсан китеп долбоору башталган соң, анан эң биринчисинде жаңылык болду, жөн гана байкап көрөйүн деп келишти, көрүүчү болуп келейин деп келишти. Бирөө күчүн сынаганы келишти эле. Эң башында 20га жакын жоокерим өткөрүп аябай капаланган болчумун. Экинчиси ай сайын уюштуруп атабыз азыр. Ай сайын уюштурган азыркы учурда китепкөй Кыргыз армиясынын жоокерлери 80ден ашып калды. Бул дагы болсо эң башталышы. Мындан ары дагы чоң пландарыбыз бар. Акыл ордо, андан тышкары дебаттар, семинарлар жана ошо тематикалык кечелер, ушундай даанышман адамдар менен жолугушуу, ушул сыяктуу чоң алгылыктуу иштерди аткарабыз. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги биз жаштар багытына жооп берген, жаштар саясатына жооп берген мекеме катары бул багытта биз баягы өздүн программалык концепциянын негизинде алдыңкы жумуштарды жүргүзүп келе жатабыз. Алардын бирден бир багытыбыз биз жалпы аймактардагы жаштарга көңүл бөлүү жана жаштарды аймактардагы жаштардын өсүп өнүгүүсүнө чоң салымдарды кошуу. Мына ошол программанын алкагында биз
жаштарды китеп окууга тартсак, китеп окууга кызыктырсак, бир гана жанагы кагаз түрүндө эмес, китеп эмес, электрондук китептерден бери сунуш кылсак, ошол жаштар борборлорун китепканалар менен айкалыштырсак деген бир саясатты жүргүзүп жатабыз. Мына бүгүнкү бизден ушул активисттер, биздин ушул инилерибиз тарабынан негизделген китеп, мына бир адамдан бир китеп долбоорунун алкагында өтүп жаткан бул иш-чара биздин бир мына билинбеген менен абдан бир чоң идеологиялык, чоң бир өзгөрүүнү алып келе турган иш-чаралардын бири да. Биз министрлик мындан ары дагы тыгыз иштешүүгө, колдоого даярбыз. Анан мындан ары дагы мындай долбоорлорду дагы Кыргызстандын жайылтууга, дагы жаштарга шык берүүгө, жаштарды китеп окууга тартууга болгон программабыздын алкагында салым кошууга даярбыз. Азыркы учурда биз китеп тойду өткөзүлүп жатат. Китеп тойдун өтүүсүнө деги эле бир чоң бир жакшы самалыкка күбө болуп отурабыз десек болот. Бул китеп тойдун жаштарга, студенттерге, деги эле өсүп келе жаткан жаш муунга салымы өтө эле чоң деп эсептейм, өзүмдүн жеке оюмда. Себеби азыркы учурда биз көбүнчөсүн интернет оюндарына, башка деги эле жаман жактарга кетип баратканын байкасак болот. Батыштын цивилизациясына эмес, канализациясына түшүп бара жатканыбызды бул китеп окуу менен биз өзүбүздүн тарыхыбызды, билимибизди, маданиятыбызды өрчүтө алабыз деген терең ишеничтемин. Анткени бул эл оозунан кийинки эле биздин ошо маданиятыбыз, тарыхыбыз бирден бир жазылып калган жер бул билимдин башаты китеп деп эсептейм да. Мен бул тойго өзүм биринчи жолу келип атам. Бирок мен буга чейин өзүм мугалим болсом да бир китеп окуган эмесмин. Мен бул долбоорго 2 ай мурун кошулдум дагы. Ушул 2 айда жашоомдогу болгон өзгөрүүнү мен айтып бүтсөм баягы убакыт чындыгында аздап айтарым жаштарга окугула. Окуучулардан мурун мугалимдерге кайрыларым. Өзүбүз окуп, анан балдарды окуталы демекчимин. Эми булардын жана айтып өтпөдүбү, булардын менети ак, айлыкта да албайт, байлыкта да иштешпейт. Бирок булар ошо бир адамдан бир китеп дегенди 19-жылдан бери өткөрүп келатат. Кудайга шүгүр 200ден ашык китепкана курушту. Мен дагы жеке өзүм келгендерге бирден эмес 10дан китеп берип турдум. Анан жакшылыгы ушул, эми эл журтубуз мындай китеп окууну, китеп барагын ачууну унутуп койду эле. Мына 30 жылдан бери анан мындай эле мурунураак ушундай болуп калган. Эми Кудайга шүгүр, ушу балдар ойготуп жатат да, ойготуп жатат. Бир адамдан бир китеп долбоору бул негизи эле ушу коомду китеп окууга үгүттөө, китепканаларды жаңыртуу, жаштар арасында ушу илим-билим багытында баягы самалыктарды уюштуруп жатпайбы? Ошолордун ичинен китеп той бул уникалдуу долбоорлордун бири болду. Себеп дегенде коом тарабынан аябай жакшы кабыл алынды. Бүгүнкү өтүп аткан китеп той жаңылбасам бир 20-чыга жакындап калган учуру. Так санында унутуп калдым. Себеп ар бир регион, райондорго чейин өтүп аткан учуру. Анан бүгүнкү өтүп аткан китеп тойдун айырмачылыгы бул Бишкекте өтүп аткандагысы биринчиден борбордо. Экинчиден отчеттук иш-чара катары бул иш-чара биз алдыдагы өзүбүздүн стратегиялык иш планыбызды жалпы коомчулукка сунуштайбыз ушу. Илим-билим багытында, китеп окутуу багытында, китепканаларды жаңылоо багытында өзүбүздүн алдыда кыла турчу иштерибизди баягы окурмандар менен, өзүбүздүн тарапташтар менен, жалпы эле китеп сүйүүчүлөр менен бөлүшүү ниетинде болчу буюрса. Жаштар өлкөнүн келечеги эмес, бүгүнкүсү. Китеп окууга, билим алууга умтулган жаштар барда Кыргызстандын келечеги кең деп ишенебиз.